2020 жылы июнь айында талант клуб болуп аталдык. Ага чейин бул балдар өкмөттө ДЮСШ ИЗВС мектебинде тренировка өтүп жүргөн балдар болчу. Андан кийин бизге жаш бир эки бала келди. Касымбеков Дамир федерацияда иштечү, ошол инисин алып келип аталаш. Ошол экөө спонсировать этип талант клубу болот деп баштап талант клубу болдук. Ошол клубтун эң башкы күчү эмнеде? Бул башкы күчү балдардын футбол ойнойм деген желаниясында да, максатында. Бул команданы мен 7 жашынан баштап чогултуп балдарды. Ошол балдардан азыр 7-8 бала бар клубтун основной игроктордон 7-8 бала бар. Ошолорду көрүп баягы спонсор болобуз деп келген балдар, ошолорго кызыгып келген спонсорлор болчу да. Ошол балдар дагы эле бар азыр. Ушул талант клубунун келечеги кандай дейсиз? Эми келечек жөнүндө биз интервью бергенбиз. Кыргыз спортко болуш керек или бир телеканалга бергенбиз. Жакшы, абдан жакшы эме менен келтабыз максаттарыбыз бар. 5 жылдын ичинде Кыргызстандын чемпиону болобуз деп пландарды койгонбуз. Эң кызыктуусу кандай оюнчулар бар талант командасында? Эми ар бир командада своеобразный балдар бар. Бирөө бат чуркайт, бирөө катуу тебет дегендей, бирөө көп алдайт деген. Бул жерде талантливый балдар чогулган да абдан. Ошо атына зат жарашкан дегендей. Ооба. Талантливый балдар деген булар кичинекейинен бүт машыгууну кичинекейин өзүнүн этаптары менен өткөн, международный оюндарга көп барган, анан сборныйга чакырылып жүрүшөт дагы эле. Бир балабыз былтыр Азиянын финалдык этабында ойногон, Жумабеков Сулейман. Ошонун жанында эле дагы 2-3 балабыз чакырылып, бирок сыноодон өтпөй тилекке каршы калып калган. Сулейман ойноп келген. Арасында ушу 7-8 баланын баары эле өзүнүн возрастной эмесине категориясына чакырылып жүрүшөт дайыма. Негизи ар бир командада эле чыр-чатактар болот. Ушундай кездерде кандай чечесиз? Сиз директор болуп. Чыр-чатакты деген үйдөн эле чечип коебуз, сыртка чыгарбайбыз акырын. Эң башкысы кыйын футболчу болуш үчүн эмне керек? Каалоо, анан кийин дисциплина керек, терпение керек. Себеби ар бир адам өзүнүн таланттары менен төрөлөт, анан ошону туура жумшаш керек да. Ошону туура колдонуш керек оюн убагында. Футбол десе эле баары ойлойт, бул чуркап эле топтун аркасында чуркап эле жок, бу жерде ойлонуш керек. Анан ошол тез чуркап баратып, сен тез ойлонушуң керек да. А дисциплина болсо бул тренировка күнүнкү жумуш. Футболго эме да. Тренировканы кое бербеш керек, эрте туруш керек, эрте жатыш керек, восстанавливаться этиш үчүн ошол. Ушу талант командасында эмне каалап кетет элеңиз кийинкиге? Талант командасына только развиваться. Азыр Кудай буйруса быйыл март айында биздин хозяиныбыз алмашты. Азыр ал кишибиз жакшылап карап эметсе, бул абдан чоң бир кадамдар менен негизи өзгөрүлө турган команда, алдыга умтула турган команда. Ошо мындан ары только чемпион болуш керек, андан ары АФКны утуш керек. И дальше деген ошол. Футбол ойногонума 5-6 жылдан бери ойнойм. 5-6 жашман бери. Ошол 15 жылдай болду. Негизи профессионалдуу ойногонуңузга канча болду? Профессионалдуу ойногонума 1 лига ойноп баштаганыма 1 лига, высший лигада ойногон 4 жыл болду. Ошо футбол ойноп жатканда кандай кыйынчылыктарыңызды көрдүңүз? Эң негизги кыйынчылык бул ар дайым футболго өзүңдү берүү, кээбирки нерселерден баш тартуу, ошо бүт күчүңдү, бүт аракетиңди футболго берүү. Оюңузда болду беле ошо футболдон кетип калайын, ойногум келип таштап салайын деген ойлор болду? Жок, эч качан болгон эмес. Бул сиздин кичинекей чагыңыздан бери келаткан бир мечтаңызбы? Ооба, кичинекей кезден бери мен футболду жакшы көрөм, футболду ойногум келет. Эч качан футболдон кетким келбейт.
если секрет болбосо, футболдон тапкан акча жашооңузга жетеби? Ой, жетет шүгүр. Мындан ары да кандай футбол боюнча эмне жетишкендиктерге жетейин деп атасыз? Эмне болоюн деген оюңар, максатыңар бар? Эң биринчиден азыр өзүбүздүн командабыз менен, талант командасы менен көбүрөөк жеңиштерге жетүү, бийигирээк орундарга жетүү. Буюрса келечекте чемпионствого деле сборныйга түшүш керек. Ошо сборныйдан өзүм көргөзүп, өзүмдүн мекенимди, жеримди коргоп. Детство меня отдали на футбол именно, когда я был в первом, втором классе. Вот, я потренировался пару раз, мне, в принципе, понравилось, начало получаться, и дальше подумал продолжить карьеру. В семье как бы есть футболисты? У меня дядя вот в футбол играл, увлекался футболом, вот из-за дяди, скорее всего. Именно футбол не мешает вам личной жизни или... Нет, получается все совмещать, конечно, приходится какие-то от чего-то отказываться и так далее, но это все для карьеры. Некоторые игроки сказали, что вначале были родители против, потому что именно из-за денег, там, как можно из этого зарабатывать. Как у вас родители отреагировали на то, что вы именно увлекаетесь? Все нормально отреагировали, понимали то, что, вообще в будущем, если мы говорим о деньгах, то есть они понимали то, что в будущем я смогу нормально зарабатывать насчет футбола. Я играл как в детстве, и сейчас даже я думаю больше не о деньгах, а о мечте. Футбол как мечта для меня, да. Бывает так, что вот проходите где-то и там люди говорят, можно с вами сфотаться, вот вы состоите в команде? Пока что нет, но один раз было, да. Да, было очень приятно, да. А какие именно у вас цели в дальнейшем? В дальнейшем представлять, защищать честь сборной, это в первую очередь, вот. И играть в каком-нибудь европейском чемпионате, да, топ-5 лиг. Можно сказать, огромные планы в будущем, да? Да. Что для вас самое тяжелое именно быть футболистом? Это, наверное, дисциплина. То есть постоянно вовремя ложиться спать, правильно питаться, уделять большое время тренировкам. Кажется, вот это. Вот сказали, что, например, бывают такие моменты, что в личном, да, или там иногда не совмещаются. А как вы стараетесь там быть и там, и с друзьями, можно сказать? Из-за того, что в футболе уже долгое время, то есть я уже привык правильно время свое распределять, друзья уже привыкли, то, что я часто бываю занят и так далее. То есть это уже стало каким-то обыденным, нормальным, да. Они вас поддерживают? Они, да, конечно, поддерживают меня. Какие цели именно в дальнейшем с командой вы думаете достичь? Если именно брать талант, конечно, первая цель — это выиграть чемпионат, занять первое место. Вот. И если мы займем первое место, попадем на Кубок АФК. Футболчу болгондо орчулугу көп эле. Сырттан караганда көп билинбейт, бирок эмне орчу айта кетесизби? Ден-соолук, балким личный жактан, балким здоровье жактан. Башында акча жактан деле үйдөгүлөр деле футболдон эмне табасың деген да эмелер болгон кичине кезде. Анан ошо ден соолук, анан көп той, жаманчылык жактарга бара албай каласың. Биякта тренировка болгондон кийин суранып да кетиш азыр оор да. Ошо айтып кеттиңиз, үйдөгүлөр дагы эмне табасың, кандай акча табасың деп калат деп. Ошо азыр ойноп жатканыңызга өкүнбөйсүзбү? Жакшы эле өзүңүзгө жетчүдөй акча табасызбы? Азыр Кудайга шүгүр, өзүбүзгө жетчүдөй эле таап атабыз. Мурда алчу эмеспиз да, наоборот, төлөп катышчубуз да. Азыр болсо Кудайга шүгүр. Ата-энеңиз колдоп турат? Колдойт. Кызыгуусу пайда болду. Мен балам ойноп атыптыр, футболун көрөйүн дейт да. Үйдө атамдын, мамамдын туугандары, Бексулдун баласы деп сыймыктанышат азыр. Жолдон кетип баратканда, ушул бала футболчу деп сүрөткө түшкөндөр болду эле? Жок, болбой эмес. Ошондой деңгээлге жетейин деп атасыз. Буюрса. Негизи
мындай футбол ойноп атканда көп мындай жыгылуу, анан мындай футболдон көңүл калуу дегендер болот го. Ушундай болду элесизби? Жыгылуу болот ар бир оюнда эле, бутун кайрып алган, травмалар. Мындай көңүл калып, ушу ойнобойм, таштап салам футболду депчи. Андай болгон эми баягы травма болгондо уже поле ачып каласың да, ошондо эми таштасамбы дегенде ойлор келип калат, оор травма болуп калсачы. Ошол эле. Ошондой кездерде өзүңүзгө кандай мотивация бересиз? Футбол болгон эле сүйүү го, өзү эле кайра ойногоң келип калат, келип көрүп отурсаң кайра эле өзүң чуркагың келип. Ден соолук болбой атса да бирок чуркагың келе берет да. Күнүнө канча убакыт кетиресиз футболго? Негизи тренировка өзү 1,5 саат 2 саат болот. Жол эмелер менен эле 5-6 саат кетип калат бир күндө. Азыр Кантка барып тренировка кылып аткан үчүн ошо 5-6 саат кетип калат да. Барып келгенибизбен. Өзүңүз командаңызга каалооңузду айтып кетесизби? Командага баарына ден соолук буюрса, ойлогон максаттарга чогуу жетебиз деп ойлойбуз. Бошча күрөшөбүз.